Ассамблея заслушает обращение Его Превосходительства Садыра Жапарова, президента Кыргызской Республики. Прошу протокол сопроводить Его Превосходительство. От имени Генеральной Ассамблеи имею честь поприветствовать Его Превосходительство Садыра Жапарова, президента Кыргызстана. Предлагаю ему обратиться к Ассамблее. Урматтуу башкы катчы мырза, урматтуу төраға мырза, урматтуу делегация башчылары, айымдар жана мырзалар. Эң оболу Тринидад жана Тобагонун жогорку өкүлү, урматтуу Деннис Фрэнсис мырзаны Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 78-чи сессиясынын төрагасы болуп шайланышы менен куттуктаймын. Бул жооптуу кызматта сизге ийгиликтерди жана жетишкендиктерди каалаймын. Төрагалык мезгилиңизде Кыргызстандын колдоосуна ишенсеңиз болот. Жигердүү ишмердиги жана Кыргызстандын эл аралык демилгелерине колдоо көрсөткөндүгү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын өткөн 77-чи сессиясынын төрагасы Боордош Венгрия мамлекетинин өкүлү урматтуу Чаба Көреши мырзага ыраазычылык билдиремин. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүнкү күндө бүткүл аалам бурулуш учурунда турат. Биз баарыбыз дүйнөлүк тартиптин терс өзгөрүшүнө күбө болуп, ири державалардын жана алардын блокторунун ортосундагы геостратегиялык атаандаштыктын күчөшүн ачык айкын сезип турабыз. Геосаясий чыңалуу дүйнөнү регионалдык, субрегионалдык, финансылык, экономикалык блокторго жана тутумдарга бөлүп жарууга алып бара жатат. Ошондой эле ар кайсы өлкөлөрдүн өкмөттөрү экономикалык, технологиялык жана геосаясий тандоолорду жасоого аргасыз болору айдан ачык болуп турат. Дүйнөлүк масштабтагы соккулардын арасынан али жок болуп кете элек, миллиондогон адамдардын өмүрүн алган жана 12 триллион доллардан ашкан экономикалык жоготууларга себеп болгон коронавирус инфекциясынын жайылышын белгилегим келет. Инфляциянын эң жогорку деңгээли байкалып, азык-түлүктүн баасы дүйнө жүзү акыркы 60 жылдан бери көрө элек көрсөткүчкө чыкты. Геоэкономикалык фрагментация тобокелдиктери эл аралык валюта фондунун маалыматы боюнча дүйнөлүк ички дүң өнүмдүн 7%га төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн. Өлкөлөрдүн жана өлкөлөрдүн топторунун ортосундагы ишенимдин төмөндөшү кооптондурат. Ошентсе да климаттык кризис, азык-түлүк коопсуздугунун коркунучу жана өсүп жаткан теңсиздик сыяктуу глобалдык чакырыктар жана тобокелдиктер тескерисинче эл аралык коомчулуктун мүчөлөрүн бириктирет деп ишенем. Дүйнөдөгү геосаясий ландшафттын андан ары бытырашына жол бербеген көп тараптуу системаны куруу өтө зарыл. Мындан 78 жыл мурун Бириккен Улуттар Уюму адамзат тарыхындагы эң кандуу жана кыйратуучу согуштан кийин жаңы гана ишин баштаганда эл аралык шарттар азыркы күндөргө караганда жеңилирээк беле деген суроо туулат. Же андан карама каршылыктар айрыкча саясий жана идеологиялык азыркыга караганда анчалык курч эмес беле. Мүчө мамлекеттердин бири-бирин угуусуна жана пикир келишпестиктерди жоюуга, диалогду жөнгө салууга эмне тоскоолдук болууда? Темир көшөгө жана аскердик блоктук ой жүгүртүүгө карабастан өткөн мезгил аралыгында Бириккен Улуттар Уюму өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан чоң жана чакан өлкөлөрдү бириктирген дипломатиянын эң мыйзамдуу жана жалпы таанылган платформасы болгон жана болуп кала берет. Кыргызстан адамзаттын алдында тынымсыз пайда болуучу чакырыктарды чечүүгө уюмга мүчө болгон бардык мамлекеттер тарабынан ыйгарым укук берилген жалгыз универсалдуу түзүм катары Бириккен Улуттар Уюмун чечкиндүү колдойт. Башкы катчы Антонио Гутерреш мырзанын жетекчилиги астында жана мүчө мамлекеттердин олуттуу жардамы менен Бириккен Улуттар Уюму өзүнүн функцияларын мындан да натыйжалуу аткаруу механизмдерин жана жолдорун таап,
мүчө мамлекеттерге актуалдуу глобалдык көйгөйлөрдү чечүүдө жана чакырыктарды жеңүүдө көмөктөшөт деп ишенем. 2030 күн тартибин ишке ашыруу аркылуу туруктуу өнүгүүнү камсыздоо ишинде бул өзгөчө маанилүү. Бардык мүчө мамлекеттерди ушундай катаал учурда уюмга жана анын башкы катчысына ар тараптуу саясий колдоо көрсөтүүгө чакырып кетет элем. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысына коопсуздук жаатында көп тараптуу кызматташтыктын келечеги тууралуу көз карашы менен дүйнө үчүн жаңы күн тартиби аттуу аналитикалык кат үчүн ыраазычылык билдиремин. Жаңы көп тараптуулуктун кыймылдаткыч күчү дипломатия болушу керек деген негизги тезиске биз толук кошулабыз. 2024 жылы Келечек саммитинин жүрүшүндө Келечек пактын иштеп чыгуу боюнча биргеликте жигердүү иштөөгө биз даярбыз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Борбордук Азия тууралуу сөз кылсак, төмөнкүлөрдү белгилеп кетким келет. Биз Борбордук Азиянын тектеш элдеринин өкүлдөрү, 1000 жылдык тарыхыбыз жана маданиятыбыз менен сыймыктанабыз. Биздин каада салттарыбыз менен үрп адаттарыбыз окшош. Менталитет, психология жана дүйнөгө болгон көз караштарыбыз жагынан дагы бизди көп нерселер бириктирип турат. Орун алып жаткан глобалдуу процесстер бир жагынан Борбордук Азия регионундагы стабилдүүлүккө жана коопсуздукка түздөн түз таасир этсе, экинчи жагынан анын ролун жана маанисин күчөтүп жатат. Региондун өлкөлөрү менен мамилелерди чыңдоо биздин өлкө үчүн эң жогорку приоритет. Акыркы жылдары Борбордук Азияда регионалдык өз ара аракеттенүү бардык багыттар боюнча ырааттуу өнүгүп жаткандыгын канааттануу менен белгилеймин. Мен биздин аймакты экономикалык кызматташуунун жана өз ара аракеттенүүнүн бардык формалары ийгиликтүү түзүлгөн бирдиктүү геоэкономикалык мейкиндик катары көрөмүн. Мен биздин аймакты эл аралык коомчулуктун мүчөлөрүнө өз ара аракеттенүүсүнө жана кызматташуусуна өз салымын кошкон геосаясий ортомчу катары көрөмүн. Мен биздин аймакты окшош маданий, тарыхый жана салттуу баалуулуктарды туткан жана колдогон жигердүү өз ара аракеттенип жана динамикалуу түрдө өнүгүп жаткан коомдор катары көрөмүн. Кыргызстан аймактык кооперацияны күчөтүүгө өз салымын кошууга, кызматташтыктын жаңы натыйжалуу форматтарын табууга жана ошондой эле учурда эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарда ар кандай дүйнөлүк таасир борборлору менен активдүү өз ара аракеттенүүгө ниеттенет. Толук кандуу регионалдык интеграцияга карай жолдо мамлекеттик чек араларды, юридикалык тариздөө маселелерин чечүү зарыл. Туура бир жыл мурда ушул трибунадан чыгып сүйлөп жатып, өткөн жылдын сентябрь айында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууларга байланыштуу болгон кайгылуу окуялар тууралуу жүрөгүм сыздап кабарлаган элем. Тынчтыкты сүйгөн элибиздин сабырдуулугунун жана эки өлкөнүн саясий эркинин аркасында биз чыр чатактын андан ары ырбап кетишине жол бербей, аймактагы кандуу согушту токтото алдык. Ушуга байланыштуу Кыргызстан талаш маселелерди аймактык бүтүндүк, күч колдонбоо же күчтү колдонуу менен коркутпоо сыяктуу эл аралык укуктук принциптеринин жана ченемдеринин негизинде тынчтык жолу менен гана чечүүнү жактап келгенин баса белгилегим келет. Биз эч качан бөтөн жерди басып алууга умтулган эмеспиз, бирок эч кимге өз жерибизди тартып алууга жол бербейбиз. Биз ар дайым диалог курууга жана региондо ишеним менен өз ара урматтоого негизделген өз ара алгылыктуу чечимдерди издөөгө умтулабыз. Былтыр декабрь айында дээрлик 30 жылдык сүйлөшүүлөрдөн кийин биз Өзбекстан менен мамлекеттик чек араны юридикалык тариздөө боюнча келишимге кол койдук. Эки мамлекеттин башчыларынын саясий эркинин аркасында жетишилген бул тарыхый чечим эки өлкөнүн жана элдердин ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыгына жана тынчтыкта жанаша жашоосуна кеңири перспективаларды ачты. Биз башка өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдө дал ушундай мамилени карманабыз. Биз бардык кошуналарыбыз менен тынчтыкта, ынтымакта жана достукта жашагыбыз келет.
Борбордук Азиядагы коопсуздук жана туруктуулук жөнүндө сөз кылсак, аларды Афганистандагы кырдаалдын өңүтүндө кароо керекпиз. Афганистандын эли бул өлкөдөгү кырдаалга карата дүйнөлүк коомчулуктун макулдашылган позициясынын жоктугу менен олуттуу кыйынчылыктарга туш болуп жаткандыгын эл аралык коомчулукка эскертип коюш өтө маанилүү деп эсептеймин. Эгерде мен Афганистанга жакынкы региондордун гана эмес, бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун коопсуздугуна таасир эте турган гуманитардык кризис коркунучу бар деп айтсам жаңылышпаймын. Кыргызстан Афганистандын тынч, туруктуу жана бакубат жашоосуна кызыктар. Биз эл аралык коомчулукту Афган элине гуманитардык жана экономикалык жардам көрсөтүүнү улантууга чакырабыз.